Кыргызстандан жиберилген биздин биринчи жардам Палестинага жеткирилди. Кыйынчылыктын жана бомбалоонун очогунда калган Газа тилкесине Кыргызстандан жиберилген мээрим жана жакшылык чыныгы муктаж ээлерине жетти. Бир жума мурун биздин Алюмма фондубуз Газага жардам көрсөтүү боюнча ишенимдүү өнөктөштөрүбүз аркылуу түздөн-түз аталган тилкеге гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн каражат чогулта баштаган. Эң кубанычтуу жери сиздердин чын жүрөктөн чогултуп берген жардамыңыздардын биринчи бөлүгү келип түштү. 666 үй-жайсыз жана согуштан жапа чеккен үй-бүлө сиздердин колдооңуздарга ээ болду. Биргелешкен аракетибиздин аркасында биз балдарга жана бардык муктаж болгондорго керектүү буюмдарды жеткире алдык. Кыргызстанда туруп өз салымыбызды кошуп, жардам бере аларыбызды түшүнүү чындыгында жүрөк жылытарлык абал. Муктаж болуп турган үй-бүлөлөр жалгыз эмес экенин сезип, сиздердин мээримиңиздерге бөлөнүп, кубанып турган чактары. Тынымсыз аткылоолор болуп жаткан учурдагы өтө кооптуу абалга карабай, биздин кайраттуу өнөктөштөрүбүз муктаж болгон жарандарга сиздердин кайрымдуу жардамыңыздарды жеткиришти. Алар Газада электр жарыгы болбосо да, мээримге толгон жүрөктөрү менен Кыргызстан элинен Газа тилкесиндеги палестиналыктарга жардам, жүрөгүбүз силер менен деген жылуу билдирүү жасашты. Сиздердин жардамыңыздар жүрөктөрдүн ортосуна көпүрө болуп, адамдык жана боорукердик кыйын учурда дайыма жеңе аларын эскертип турат. Биз болсо каражат чогултууну улантабыз. Ар бир салым бул жөн эле материалдык колдоо эмес. Аларга алыста туруп жылуулук тартуулай алган, жалгыз эместигин эске салган бир туугандык сезим жаратат.